Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди канал көргөнгө абдан кубанычтамын. Каналымда бүгүнкү тема бул Majorana. Microsoft расмий түрдө пресс-релиздер чыгарды. Бул деген тастыкталган маалымат. Негизи квант физиканы билсеңиздер, квант физиканы билем деген адамга ишенбегиле, анткени аны билиш өтө кыйын, бирок кандайдыр бир жалпы үстүртөн түшүнүктүү айтса болот да. Мен ошондой өзүм түшүнгөндү айтып көрөйүн. Мен деген бир нече жылдан бери кызыгам, окуйм. Канчалык терең түшүнгөнүмдү өзүңүздөр мындай бааласаңар болот. Дүйнө жүзү негизи молекулалардан турат да. Колубуз, баарыбыз тегерегиндеги бүт материя, аба, биз дем алган бүт молекулалардан турат. Ал молекулалар элементтерден турат да. Элементтер бул деген кандайдыр бир ушул молекулалардын топтому да, кандайдыр бир минералдардын, ар кайсы заттардын топтому. Ал болсо элементтер атомдордон турат да. Ал атомдор өзү бүгүнкү күнү ушундай караганда периодикалык таблица бар Менделеевдин. Аякта ар бир ошол элемент айтылган, ар бир элементтин өзүнүн атомдордун саны бар, электрон, протон, нейтрондордун саны бар. Сутекти алсак, бул жерде бир водороддун атому да. Сууну алсак, 2 кислороддун, 1 водороддун атому. Ушинтип дүйнө түзүлөт да. Ушинтип кичинекей заттардан дүйнө түзүлөт. Ошол атомдорду жарса, эгерде баягы Андрон коллайдер сыяктуу Европада бир нече өлкөнүн айланган чоң магнит менен алтын атомун тиги унурдун ылдамдыгына жакындатып бири-бири менен чабыштырганда ал бир нече дагы элементтерге талкаланып атат да. Ал элементтер мион, глюон, бозон деп аталат. Бозон деген элемент, мисалы үчүн, бул деген Кудайдын баягы бөлүкчөсү деп айтылат да. Баягы дүйнө курулганда Кудай ушул бөлүкчөлөрдөн дүйнөнү курган деп айтылат да. Глюон, миондор дагы өзү дагы кошумча дагы элементтерден турат, кванттардан турат да, талкаланганда аны. Ал кванттардын астынан ошол тахиондор бар, бариондор бар да, ушундай да, андан да баягы кичинекей, атомдон да кичинекей ушундай бөлүкчөлөр. Анан Microsoft айтат, биз деген ошол фермион деген ошол затты бөлүп чыктык дейт. Ошол квантты бөлүп чыктык. Фермиондун жардамы менен ошол Фермин атына Majorana деген окумуштун урматына анын аты менен аны Фермион Majorana деп атадык дейт. Биз деген мисалы үчүн ошо компьютерлерде микропроцессорлор эгерде ошо жарым өткөргүчтөрдөн турса, ошо жарым өткөргүч топологиялык жарым өткөргүч деген затты жасай алдык дейт лабораториялардан. Ал деген өзү эгерде компьютерди алсак, компьютерлар кантип иштейт? Булар баягы биттер менен иштейт да. Мисалы үчүн 0 деген бул потенциалдын жоктугу, 1 деген потенциалдын бардыгы. Ошол үчүн бит деп аталат да. Ошол потенциалдын бардыгы же жоктугу бит деп аталат. Компьютерлар ошентип иштейт, процессорлор ала ошо 2 жок же бар деген системаны колдонуп бүт шифрлерди жасайт. Процессорлор иштегенде ошол тил менен баягы саноолорду жасайт. Ал саноолордун аркасы менен ар кандай иштер менен башкарат. Ал иштерди башкарып бүгүнкү күнү ошо телефонубуз иштейт, компьютерубуз иштейт да. Бирок үчүнчү мындай абалы бар да, бул кубит деген. Бир кубит мисалы үчүн бул деген же жок эмес, же бар эмес да. Эгерде мен түшүнүксүз сүйлөгөндөй болуп атсам, мен жакшы түшүнөм да, айла жок ушундай нерсе экен да. Практикалык жакка өткөндө кичине түшүнүктүүрөөк болуп калат го дейм. Бүгүнкү күнү компьютерлер эгерде мисалы үчүн карасак, дүйнө жүзүндөгү погоданы санаттырса, аларга 100 жыл керек да ошол погоданы санаш үчүн. Анткени алар ошо биттерди колдонот, жана ошо азыркы жарым өткөргүчтөрдү колдонот. Microsoft айтат, биз кванттык компьютер жасадык дейт. Бул деген кубиттерди колдонот. Кубиттер туруктуу кылып берет ошол топологиялык жарым өткөргүчтөрдүн жардамы менен. Ошону биз деген чип Majorana деп атадык дейт. Фермион Majoranаны колдонобуз дейт. Ошол баягы квантта атомдон да кичинекей нерсе. Ошонун жардамы менен дейт, биз деген ошол боло турчу саноолорду, компьютердин саноолорун миллион эсе ылдамдуу кылдык дейт. Ушунун жардамы менен мисалы үчүн ушул дүйнө жүзүнүн, жер планетасынын аба ырайын санаш үчүн, анын кандай өзү болоорун санаш үчүн ушундай чип менен санаса, бир жуманын ичинде санап берет да. Бир жума, саат, жарым саат же бир жуманын ичинде санап берет. Миллиондогон операция саноолорду жасайт. Азыркы болуп бизде иштеп турган компьютерлерден бул миллион эсе күчтүүрөөк да. Бул эмнени билдирет? Бул миллион эсе күчтүү деген нерсеси бүгүнкү күнү ошол мисалы үчүн биткоинди сындырыш кыйын да. Биткоин өзүн өзү башкарат. Бул крипто акча. Эгерде ушундай баягы Majorana чип менен коштолгон кванттык компьютерди кошсо, ал деген биткоиндин кодун терип отуруп, бир нече сааттын ичинде сындырып коет.
жана кааласаңар ошо биткоинди башкартып коет да. Ошону биткоиндин санын көбөйтөсүз, айтасыз дүйнө жүзүндөгү бүт бар болгон биткоинди же крипто акчанын кандайдыр бир түрүн жок кылып салсаңар болот. Интернет аркылуу байланыштырып бүт кошелекторго, бүт баягы электро крипто капчыктерге. Ошентип ушундай чип ушундай нерсеге жардам берет. Мисалы үчүн химиялык эксперименттерди кол менен жасабай, компьютер ушул квант компьютер аркылуу жасап туруп, анан аны реалдуу дүйнөгө иштетсеңер, мисалы үчүн ал эсептөөлөрдүн натыйжасына ал жазып берет, рецепт кандай заттарды аралаштырыш керек, кандай санда, анан кандай реакция болот деп санап берет ушундай квант компьютер. Ошондо кыйын дарыларды бир жума, бир сааттын ичинде таап койсоңор болот. Рак дартына дабааны табыш да аябай жеңил болот да. Ал деген ракты геномун толук санап туруп, рактын кандай пайда болуп атканын таап, кайсы заттарды адамдын организмине кошсо рак болорун же кайсы заттарды кошсо рак айыгып калаарын, ушунун баарын санап берет. Ошондо ракка 60 миң дейт рактын түрү бар дейт да. Ушул ар бир рактын түрүнө өзүнчө дарыны тапканга тез жардам берүүчү ушундай кандайдыр бир компьютер, кванттык медициналык программаны иштеп чыкса болот ушундай компьютер менен. Ошол компьютер мисалы үчүн аны ушул жасалма акылга берсе, жасалма акыл адамдан миллион эсе акылдуу болуп калат да. Мисалы үчүн ушундай компьютерди Теслага же электроунаага же кайсы бир унаага салса, камера кошсо ага, ал деген автопилот 100% автопилот кылып берет да, адамдай айдайт да, аябай дыкаттык менен. Роботтун мээсине салып койсо, бул робот эң акылдуу болуп калат да, эң тез ойлонгон, адамдан да мыкты. Skynet болуп кетиши ыктымал да. Ушундай нерсени жасадык дейт Microsoft. Бул расмий маалымат. Эми жакынкы арада дейт, биз деген ошол микрочипти жасадык дейт. Фермион жасадык дейт, ошо Майоран фермионун. Эмки кадам бул деген ушул компьютерди жасоо дейт. Азыркы кезде ошо алар жасаган компьютердин бир ушундай чоң бөлмөнү ээлейт экен да. Эгерде алар дагы бир айтат, дагы бир иштешибиз керек дейт, бирок биз деген так көрөбүз дейт, так көрүп атабыз өзүбүздүн баягы кыла турган нерсени. Ошол Майоран Тахионун, Майоран фермионун дейт, биз деген ошо 2-3 жуманын ичинде акыркы ошо толугу менен тастыктадык дейт. Аны тапканыбызга 2 жыл болду дейт да. Азыр бар Украина Трамп деп жүрсө, булар акырындап ушундай революция жасап атышат. Жакында дейт, бүт баягы Тайвандагы микрочиптер, Кытайдагы микрочиптер баары кызыксыз болуп калат да. Алар деген эртеңки күн эмес, кечээки мурдакы күн болуп калат. Эртеңки күн жана бүгүнкү келечек ошол Майоран микрочиптер болуп калат да. Аны ошол микрочиптерди дейт өндүрсөк, ошол дүйнө жүзүнө тараса дейт, бул деген аябай дүйнө жүзү адамзат аябай эмки ошо өнүгүү кадамына тез чыгып кетет дейт да. Адамзат көп нерсе, көп маселелерди тез чечип коет дейт. Мисалы үчүн азыркы күнү бүт дүйнө жүзүндөгү чоң чечимдер жана технологиялар, кадамдар ошол акылдуу адамдардын чоң топ акылдуу адамдардын иштесүүнүн аркасынан келип чыгат да. Эми бул нерсе компьютерлер болсо, эгерде адамзат өзү бир нече жыл иштесе, кайсы бир маселени чечиш үчүн, мисалы үчүн ошол эле Нильс Бор атомдордун биринчи ошо моделин жасап чыккандан кийин атомдук бомбаны жасаганга бир 150 жылдай керек болуп калды, 100 жылдай керек болуп калды, мисалы үчүн ушул нерсе. Албетте бүгүнкү күнү ошо Майоран чиптери чыкса, дүйнөлүк окумуштуулардын жаңы кадам ошо адамзаттын космоско учушу, рактарына даба табуусу же башка кандайдыр бир дагы кадамдарды, роботторду жасоо, адамзаттын дагы тынчтыкты орнотуу же болбосо өтө каардуу куралдарды жасоо, бул нерселер адамзат аркылуу бир жумалап чечилип калат да, 100 жылдап эмес. Ушундай жардын астында такалып жатабыз. Бир четинен бул деген кээ бир учурда ошо алардын айтуусу боюнча алар квант механизмин колдонгондон кийин дүйнө квант механизми менен башкарылат. Квантты эч ким изилдей элек. Бул деген квант компьютер ошол кванттарды изилдеп, квант жана микро дүйнөнүн мыйзамдарын так аныктаганга жардам берет. Бул эмнеге алып келет? Мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз деген кантип өндүрөбүз? Биз деген кайсы бир жактан руда казабыз, руданы эритебиз. Ошо бир кичинекей темир, мындай 1 килограмм темир чыгарыш үчүн биз деген 40 тонна руданы аңтарабыз. Бир нече литр бензин күйгүзөбүз. Бир нече 10 литрлик, бир нече тонна көмүр өрттөйбүз да. Ушунун баары кичинекей эле бир темир жасаш үчүн. Ал эми эгерде квант механизмдерин ошо мыйзамдарын түшүнсөк, биз деген өндүрүштү
ошол эле квант механизмдердин колдонуп эле энергиянын жардамы менен эле мындай эле баягы нано жыйноо менен да, наносборка деп коет да, мындай эле кичинекей эле мусорду алып эле аны атомдорун эритип эле майдалап эле кайра ошол мусордон кайра темир кылып салса болот да, атомдордун электрондордун санын алмаштырып. Ал үчүн аябай күчтүү энергия булагы да керек болуп калышы ыктымал. Ошондой заманга келатабыз да. Ошондо келечектеги биздин өндүрүүчү нерселерибиз ошо жомоктогу жана фантастикалык фильмдердеги сыйкырга окшоп калат да. Дүйнө мындай материалдык дүйнөнү курганга ушундай жөндөмүбүз жетип калат. Ушул нерсеге алып келип турчу нерсе бул кванттык компьютер. Аны Microsoft биз ушуну практикалык жүздө жасадык дейт. Ош биринчи кадам жасадык дейт ушуга. Эмне деп ойлойсуңар? Дүйнө кантип өзгөрөт? Кандай коркунучтар же артыкчылыктар алдыда? Кандай келечек бизди күтөт ушундай технологиялар менен? Ушу боюнча оюңарды комментарийден бөлүшүп койгула. Бизнес пландоо курсуна ушул QR менен катталгыла. Каналды колдоп койсоңор ушул QR менен колдоп койгула. Жаңылыктар менен алмашып, дагы комментарийлерден кызуу талкуу жараталы. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.